Жылына өлкө боюнча 120 миң тонна кум шекер керектелет. Кант кызылчасын иштете турган завод болгону менен андан өндүрүлүп чыккан продукция ички керектөөнүн болгону 20%-ын гана камсыздап келген. Анткени менен жергиликтүү дыйкандардын кант кызылчасын өстүрүүгө багыт алышы жана быйылкы жыл түшүмдүн мол болушу ички керектөөнү 70%га чейин жеткирүү мерчемделүүдө. Кайыңды кант заводунда учурда кант кызылчасын алуу өнөктүгү уланууда. Ишкананын өзүндө да кезекте турган айдоочуларды көрүүгө болот. Бирок ага карабастан эки тараптан кызылча жыйылууда. Учурда ишкананын кампасында 500 миң тонна жыйылган. Бардык дыйкандар бир учурда аба ырайынын жакшы учурларын кармап бүт баары аракет кылып казып атышат. Биздин мисалы үчүн күнүмдүк ушул кабыл алуу мүмкүнчүлүгүбүз бир 3,5 миң тонна болсо, дыйкандар бир күндө 4-5 миң тонна казып салып атышат. Ошого байланыштуу анча-мынча очередтер болуп калып атат да. Кант кызылчасын дыйкандардан кабыл алуу менен четинен иштетилип жатат. Суткасына 3 миң тонна кум шекери өндүрүлүүдө. Биз азыр Кайыңды кант заводунун өндүрүш ишканасында турабыз. Бул жерден дыйкандар өндүргөн кант кызылчасы жуулуп тазаланып, мындай майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп жатат. Бул майда бөлүкчөлөр азыр бул этаптан кийин химиялык жана физикалык тазалоодон өтүп, кум шекерди өндүрүү жагына жиберилет. Өндүрүштүк баскычтардан өткөндөн кийин кант кызылчасы сууланган кум шекерге айланып, ал мына урекил бочкада кургатылат. Мына азыр биз кадимки күнүмдүк турмушубузда колдонуп жаткан кум шекерди көрүп жатабыз. Бул кургатылгандан кийинки даяр кум шекер. Муну эми калп пайдалана берсе болот. Азыр төмөн жакта атайын каптарга капталып жатат. Завод жергиликтүү банктан үстөгү 13% менен насыя алып, ички жабдыктарын жаңырткан. Ал тургай башкаруу электрондук түргө өткөрүлгөн. Дагы да болсо кол менен башкарган тетиктер жок эмес. Аларды да электрондук түргө өткөрүүгө аракеттер көрүлгөнү менен алмаштыруу жагы каражатка барып такалат. Ансыз да үстөк пайызы жогору насыя алган ишкана ушул убакка чейин андан котула албай убара. Мы практически полностью автоматизировали весь процесс. Жалпылап айтканда өндүрүштөгү бардык башкаруулардын көпчүлүгү электрондоштурулду. Кол жумуштарында жасалуучу иштер азайды десек болот. Завод автоматтык түргө өткөн. Ишкананы жаңыртып, автоматтык башкарууга өткөрүү үчүн банктан насыя алганбыз. Үстөк пайызы да кымбат. 5 жылдан бери ошону төлөп келебиз. Быйыл кант кызылчасынын түшүмү мол болду. Завод ушул мезгилге чейин дыйкандар өстүргөн продукцияны алып үлгүрбөй жатат. Мындан улам учурда токтоп турган Кошой кант кызылчасын иштетүүчү заводдун ишке киргизүү зарылчылыгы жаралды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 15,5 миллион долларлык каражат бөлүп, бул тууралуу макулдашууга эки тараптын өкүлдөрү кол коюшту. Баарыбызга белгилүү болгондой, Совет убагында 7 кум шекер чыгаруучу заводдор бар болчу. Анын ичинен бүгүн бирөө эле калган, Кайыңдыда жайгашкан Кайыңды гана заводу иштеп атат. Бирок акыркы жылдары мына кызылча тигилген, эгилген жердин аянттары көбөйүп атат. Былтыркыга салыштырмалуу 2,5 эсе чоңойду. Ошол себептен бир завод толугу менен ошол эгилген кызылчаны кайра иштетүүгө жетишпей калды. Бул эл жетишпей атат. Ошон үчүн тез арада экинчи заводду ишине киргизиш керек болуп атат. Бөлүнгөн 15,5 миллион доллардын 10 миллиону Кошой заводуна үстөгү 4% менен 8 жылдык мөөнөткө берилсе, 5,5 миллиону Кайыңды кант ишканасына 8 жылга 6% менен берилди. Получаем от Российско-Кыргызского фонда кредит и Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алган насыябыз менен биз алгач алган насыябыздан кутулалы деп жатабыз. Себеби үстөк пайыз жана алган насыябыздын көлөмү көп болгондуктан ушул кезге чейин төлөп келебиз. Фонддун үстөгү аз болгондуктан белгилеген мөөнөткө чейин кутулабыз. Алдыда шекерди өндүрүү көлөмүн көбөйтүп, ички керектөөлөрдү жаап, сырткы экспорттоону көбөйтөбүз. Динский сахар. Да, конечно, мы уже мероприятие составили давно. Албетте биз ишкананы ишке киргизүү үчүн көптөн бери пландап келгенбиз. Учур келип, эми иш алдыга жылганы турат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду берген насыянын мөөнөтү кыска, бирок пайызы төмөн. Эмки жылы ишкана ишке кириши керек. Буга биз аракет кылабыз.
Эске салсак, өлкө башчы Кыргыз Орус фондунун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алганда, ички жана орто бизнести, анын ичинде өлкө банктары аркылуу узак мөөнөттүү насыялар менен камсыз кылуу жагын караштырууну тапшырган. Ошондой эле фонддун каржылоосунун бардык багыттары боюнча жайылтуу өлкө үчүн маанилүү экендигин белгилеген. Дүйшөн Шаршенбеков, Баатыр Зарлыков, ЛТР, Чүй облусу.